Саламатсыңарбы окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. Кана балдар, дептерибизди алып чыгып, баарыбыз бүгүнкү числону жазып алабыз. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурда балдар, мен силер менен өткөнгү сабак жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Балдар айткылачы, биз силер менен өткөндө этиштин жакталышы деген сабакты теманы өттүк элек. Балдар, кыргыз тилинде канча жак бар? Азаматсыңар, кыргыз тилинде 3 жак бар. Ал эми этиш сөздөр 3 жак боюнча өзгөрөт дегенбиз. Эсиңерге түштүбү балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе биз бүгүн силер менен сабакты баштаардан мурун китебибиздин 126 беттеги Китепкана деген чыгарманы баарыбыз биргеликте чогуу окуп алалык. Балдар, Китепкана деген эмне билесиңерби? Азаматсыңар, Китепкана бул китептерди сактоочу жайлар. Анда эмесе кунт кою болуп тургула. Китепкана. Мектепте китепкана бар. Анда балдарга арналган кызыктуу китептер көп. Китепканада балдар китеп окуй турган чоң бөлмө бар. Бөлмөнүн ичи таза жана кооз жасалгалуу. Бөлмөдө столдор, стулдар жана ар түрдүү гүлдөр коюлган. Дубалда жазуучулардын сүрөттөрү илинген. Үйгө берилбей турган китептерди, газета, журналдарды окуучулар ошол бөлмөдө окушуп, кайта тапшырып турушат. Биз жумасында бир китептен үйүбүзгө алып окуп турабыз. Мына балдар, биз силер менен кыскача текст окудук. Эми балдар, биринчи көнүгүүнү карайлык. 126 беттеги биринчи көнүгүүдө тексттин 3 жана 6 сүйлөмдөрүн көчүрүп жазып, этиштердин астын сызгыла дейт. Мына балдар, бул жерде 2 сүйлөмдү көчүрүп, этиш сөздөрдүн астын сызып койдум. Муну дептерибизге көчүрүп жазып алалык. Андан кийинки кезек 3 көнүгүүдө берилген. Биз азыр сөздөн сөз жазабыз. Бизге китепкана деген сөз берилген. Булардан сөздөн сөз жаратып, алар менен этиштерди катыштырып сүйлөм түзөбүз. Азаматсыңар балдар. Ал эми 4 көнүгүүдө берилген схеманы биз дептерибизге толтуруп жазып алабыз. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, азыр үйгө тапшырманы жазып алалык. Үйгө тапшырма 127 беттеги 5 көнүгүү. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун. Саламатта калгыла достор.